Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич күйлүктүү конфискациялоо менен 4 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. Бүт баарыбыз президентти Садыр Жапаровду колдогон адамдар болчубуз. Күнөөнү дагы мойнума таптакыр алган эмес. Президент Садыр Жапаровду колдоп, ошол ниеттен кол койгон. Кандай чечим чыкты? Зошев мырза айтып коесузбу? Бире колсо сыраны 75 кишинин чуулгандуу каты боюнча соттун өкүмү чыкты. Оор берене менен айыпталып жаткан саясатчылардын пробация менен бошотулушу коомчулукта түрдүү талкууга жем таштады. Өкүм канчалык мыйзамдуу болду? Бул чечим Кыргызстандагы саясий абалга кандай таасирин тийгизет? Медиа хаб ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Мен аты жөнүм Асель Шамилова. Саламатсызбы? 2 июлда 1 май райондук соту 75 адамдын катына байланыштуу иште айыпталып жаткан УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку кеңештин экс-төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу, экс-депутат Курманкул Зулушев, Бекболот Талгарбеков, Эмилбек Узакбаев, Курманбек Дыйканбаев, Аалы Карашев жана Курсан Асановго өкүм чыгарды. Сот аларды кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча актап, ал эми бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо менен 4 жылга абакка кесип, 3 жылдык пробация менен бошотту. Ошондой эле камактагы 5 саясатчы сот залынан бошотулду. Күткөн чечим, мисалы үчүн мен үчүн так жаңылык эмес. Баштан аягына чейин кылмыш аны чийки тергөө жүргөн. Божомолдун баарына кылмыш деп атап койгонда. Эгерде бийликти пайдалануу же бийликтин өз укуктарына ашыкча чыккан деген беренелер болсо мен түзөтөм да. Бул жерде 75 киши белгилүү адамдар кат менен президенттик кайрылсаны кылмыш деген бутуу эмес болчу баштан. Күнөө койгон беренелер боюнча мындай жумшаттык өкүм чыкпайт эле. Температураларга 25 жыл аткан, Мадымаровго 15 жыл сураган өкүм, жанагы акындарга 20 жыл сураган прокурор эмнеге азыр 9 жыл сурап турат. Сот эмнеге пробация колдонду. А эмне үчүн мындай чечим чыкты деп ойлойсуң да? Сүйлөшүн. Азыр акталгандар баардыгын Сысырдың көжесі мақтай бастайды. Кетті сансақ, тұрғындарды саясат үшінде. Макиавеллини оқышқандар. Дос болып жүріп, қас болып қалады. Қас болып жүріп, дос болып қалады. Принцип деген жоқты. Қылмысы жоқ жерде, қылмыс қозғап, қылмысы бар жерде көз жұмып. Жуа салашып кеттікті. Ал эми Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова бул иште кылмыштын курамы жоктугун белгилеп, сот саясатчыларды пробация менен бошоткону мыйзамсыз болгонун билдирди. Мен башынан айтып чыккан бул жерде бийликти басып алуу кылмыштын белгилери жок деп. Анткени бийликти басып алуу деген бул атайын баардык болуш керек да. Шайлоо жолу менен бийликти басып албайт да. Тескерисинче шайлоо ошо бийликти басып албасын, мыйзамдуу жол менен бийликке келсин деген институт да. Булар эми бийликти басып алып аткандан кийин тергөө далилдеш керек эле. Ар көрүшкөн адамдарды чогултушкан, курал чогултушкан, атайын планшет чыккан депчи. Эгер ошондой болгон болсо, чындап эле сол баардыгы далилденген болсо, анда эми жазасы да башка болуш керек эле да. Анткени бул беренелер боюнча пробация дайындалбайт, ал так көрсөтүлүп турат мыйзамдачы. Пробация бардык эле кылмыштар боюнча колдонулбайт. Колдонулбаш керек эле пробация. Экинчиден чындап эле бийликке даярданган болсо, Ташиев деген кыргыз эл баатыры да эң жогорку курамга ээ болгон киши. Анда чындыгын алыш керек да. Кантип ошондой бийликти басып алууга даярданган киши азыр кыргыз эл баатыры бойдон барат. Тескерисинче көбүрөөк суроо жаратып койду да. Консенсус түрдө бул саясий чечим болду. Кандайдыр бир компромисс, саясий компромисстин немеси болдуго дейм, натыйжасына келген чечим болдуго дейм. Ал эми юрист Нурбек Токтакунов саясий аракеттерди кылмыш деп таануу абсурд дейт. Ошондой эле Камчыбек Ташиевди келе жаткан президенттик шайлоого катыштырбоо амалы болуп жатканын билдирди. Соттун өкүмү мыйзамсыз, мыйзамсыздыктын бир нече деңгээлдери бар. Мисалы, бул биринчиден баягы саясий аракеттерди кылмыш кылган, ал өзүнчө абсурд. Экинчиден эми мейли жакта ошол саясий аракеттерди кылмыш деп эсептесе, кылмыш деп тааныса, ошо бийликти басып алуу деген кылмышка теңесе, анда пробацияны колдотуш керек да. Бул деген укук эмес, бияктагы укук эмес, бул деген жөн эле джунгли. Джунглидин мыйзамдары. Кандай ойлойсуз, бул шайлоого катыштырбоо амалыбы? Эми аны баарын билет, силер деле билесиңер, бул деген шайлоого катыштырбайбыз деп ошол үчүн
жоопко тартатпайбы ошондой кылмыш жоопко. Топту текселегенде ал деген нааразычылык өзө берет. Саясий ахвалды курчутат. Бир жолу өткөн эмеспиз, бир нече жолу өткөнбүз. Укук мыйзам такыр иштебей калганда соттор бийликтин буйруктарын аткарып көбүрөөк ушинтип көбөйүп калганда ошондой учурлар бул деген жакшылыкка апарбайт. Сот отурумунан кийин абактан бошотулган Курсан Асанов, Бекболот Талгарбеков, Курманбек Дыйканбаев журналисттердин суроолоруна жооп берди. Кылмыштын мазмуну боюнча эч нерсе айта албайм деп баягы подписка бергем да. Ошон үчүн кылмыш боюнча эч нерсе айта албайм тилекке каршы. Өкүм боюнчачы? Мен айтарым ушул, бир гана нерсени айткым келет. Биз ошо 75 киши кол койгон. Бүт баарыбыз президентти Садыр Жапаровду колдогон адамдар болчубуз. Бешөөбүз тең президентти колдогон адамдарбыз. Ошол позициябызда калдык. Биздин мына кандайдыр бир деңгээлде деп коеюн, мындай акыйкат чечим чыгып атканыбызга бул Садыр Жапаровдун жүргүзүп аткан саясаты деп билебиз. Бир дагы мен башынан баштап аягына чейин тергөө бүтүп атканда дагы 8 фигуранттын ичинен жалгыз гана мен гана айыптоо корутундусуна кол койгон эмесмин. Күнөөнү дагы мойнума таптакыр алган эмесмин. Өкүмдү даттанасызбы? Себеби деген сөзсүз түрдө. Мен чындап айтайын. Ушул кылган кыймыл аракетим как офицер катары жөнөкөй. Ошол жергезде дайыма 30 жылдан ашык кызмат өтөгөн болсом, жергезде тынчтык, туруктуулук болсун деп кызмат өтөп келгем. Жакшы ой тилек менен, жакшы неме менен бир гана нерсе менен кол койгон бул кайрылуугачы. Бул азыркы бийликти колдоп, Садыр Нуркожоевичти колдоп туруп, кийинки сурокко барса сөзсүз утуп келерине ишенип туруп, кээ бир адамдардын сөзүнө ишенип туруп мен кол коюп берген. Кимдин? Болгон ошол. Кимдин сөзүнө? Мен өзүңөр билесиңер да, зачем аны айтып. Күтүүсүз неме чечим болду деп атам. Бирок мен акталышыма толук кандуу ишенгем. Эми буякта бизде жанагы злоупотребление биз пенсионербиз да. А бул эми захват власти боюнча айыптап атат. Эми өзү билесиңер, захват болгон эмес да. Андай ниет да жок. Биз дагы бир жол айтабыз. Биз ушунча жыл деген 60-тан ушунча жыл деген ошо биз мамлекет куруп келгенбиз. Дагы эле ошо мамлекетке кызмат кылабыз. Анан ушу бийликти колдоп келгенбиз. Мен ойлоп атам, ушу берелен дагы бир карап чыгат болуш керек. Аны үчүн убакыт керек. 75-лердин ушу даттанасыздарбы? Өкүмдү Кол коюп койгонун ошол жолду айттыңызбы? Эми 75 кишинин ичинен мына мен бүгүн мына ачык асык айттым, Алла күбө. Мен деген барып, мени чакырышты, мен барып кол коюп бердим, үйгө кетип калдым үйгөчү. Максаты эмне болгон? Мен чогуу барган адам азыр үйүндө, мен бuyakта 5 ай камакта болдум. Сиз эмнеге кол коюп? Окуп кол койдуңузбу же кандай? Окудуңузбу? Мен эми юрист эмесмин, лингвист эмесмин. Мен ошо кайрылууну колдоп эле президент Садыр Жапаровду колдоп, ошол ниетте кол коюп бергем. Ал эми Курманкул Зулушевдин жактоочусу Бактыбек Жумашев алдыда соттун өкүмү даттаналарын билдирди. Албетте биз андай өкүмгө макул эмеспиз. Сөзсүз апелляциялык иретте даттануу берилет. Анткени кылмыш боюнча бир да далил тасталган эмес. Зулушев боюнча мен айтып коеюн, бир да далил тасталган эмес. Булардын ушунда баш коргоочулар тиги пробацияга алмашканда кандай өтөп калат? Жалпак тил менен айтканда ай сайын бир айдан өзү уктугар соттун өкүмү менен 2 жолу барып катталып туруш керек. Камакка алынган жок демек. Камакка алынбайт алар. Сиздер кандай өкүм чыгат деп күтүп аттыңыздар эле? Мисалы жеке менин оюм, жанагындай эч кандай далил жок болгондугуна байланыштуу мен ойлогом толук эле атталыш керек болчу депчи. Февралдын башында 75 саясатчы жана коомдук ишмерлерден турган топ президент Садыр Жапаровга жана ошол кездеги жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылуу жасап, президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүүнү сунуштаган. Каттын мазмуну Фейсбукка дагы жарыяланган. 10 февралда президент Садыр Жапаров Германияда дарыланып жүргөн Камчыбек Ташиевди УКМКнын төрагасы жана министрлер кабинетинин төрага орун басары кызматынан алган. Ташиев президенттин чечими ага күтүүсүз болгонун билдирген. 11 февралда Бекболот Талгарбеков, Эмилбек Узакбаев, Курманбек Дыйканбаев, Алы Карашев жана Курсан Асанов камакка алынган. Иште фигурант болгон 8 саясатчы тең айыптоолорду четке кагып, күнөөсү жоктугун айтып келет.